чыккан тоң бийик болсо ыргыткан ташың алыс түшөт дейт. Ала Тоо заман болсун. WhatsApp билдирүүлөрдү окуп кетели. Кутман күнүңүздөр менен Замана студиясы бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге таза, тунук эфир каалайм. Бүгүнкү маданият күнү дагы кут болсун. Талас районуна караштуу Талды Булак айылында клуб башчысы болуп эмгектенген Тиленбаев Анарбек Эшимбековду да кесиптик майрам менен куттуктаймын дейт. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү маданият кызматкерлерин куттуктаймын. Мага болсо ушул Чиркин өмүр сериалы жагат. Кайталап көргөндөн да тажабайм. Улуттук канал кайра коюп койсоңор деп суранам деген билдирүүнү жазган экен. Билдирүү аябай көп. Баардык биз менен активдүү кызматташ болгон каттарын жиберген, жакшы сөздөрүн арнаган телебөрмандарга ыраазычылык билдирели. Куттуубузду жазга бүгүн мынакей маданият кызматкерлеринин майрамынын урматына келген бир сыйлуу коногубузду тааныштыруу менен маек баштайлы. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Иманалиев Кайрат Олжобаевич. Кутман таңыңыз менен агай. Кош келиңиз студиябызга. Кутман таңыңыз менен. Майрам кут болсун. Рахмат. Майрамыңыз менен. Рахмат. Кайрат ага, айтсаңыз, бүгүн маданият күндө кандай иш-чаралар белгиленген? Hem бул биз үчүн өтө кубанычтуу күн. Дал ушул күнү Кыргыз профессионал искусствосунун тарыхында биринчи музыкалык драмалык театр ачылган. Ошол күндү биздин маданият кызматкерлеринин күнү деп президенттин жарлыгы менен белгилеп келатканыбызга мына 30 жылдын тегереги болду. Эгемендүү жылдардан бери белгиленип келе жатат. Бүгүн биз саат 2-де улуттук филармонияда ошо атайын чоң салтанаттуу иш-чарабыз өтөт. Мындан сырткары жерлердин баарында буга чейин өтүп келди. Ошо маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанат. Бүгүн дагы ошо биз маданият ишмерлерин, биздин эл артисттерибизди, театр оюн зоок мекемелеринин кызматкерлерин, жетекчилерин, профессионалдык билим берүү кызматкерлерин, музей, китепкана сыяктуу маданияттын бардык тараптагы кызматкерлерин чакырдык. Бүгүн ушу салтанаттуу кечебиз улуттук филармонияда белгилейбиз. Аларга бир жакшы стимул бериш үчүн атайын сыйлыктар белгиленген болушу керек бул иш-чараны. Бизде эми министрликтин баягы эмгеги сиңген кишилерге маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси жана ардак грамотасы атайын ушу комиссия карап чыгып, 10 жылдан ашуун ушу үзүрлүү эмгек сиңирген бардык тараптагы кызматкерлерге өзүбүздүн сыйлыктарыбызды ыйгарганбыз. Аларды ошо бүгүнкү күндөрү салтанаттуу жерлерде дагы Бишкек шаарында да тапшырылып атат. Ушул маданият кызматкерлери көп учурда социалдык жактан колдоого муктаж болуп келишет, материалдык жактан муктаж болуп келишет. Ушул багытта кандайдыр бир иштер дагы каралып жатабы? Бүгүнкү күн бул эми өтө чоң олуттуу маселе. Биз чынын айтканда эгемендүү жылдарда маданият кызматкерлери өтө оор акыбалда иштешти. Баягы мындан 2 жыл мурун 21-жылы Күлүп Агону чалуунун 100 жылдыгында биздин президентибиз Садыр Жапаров сөз сүйлөгөндө ушуга баса белгилеп, ошол жылдан бери маданиятты сактап келгениңердин өзү чоң баатырлык деп баа берген. Чынын айтканда биздин кызматкерлер ошондой баатырлыкка тете кызмат кылышты. Ушу кесиптерин таштап кетип калышпай, ошол тармакта аз айлык алса дагы иштешип, ушу китепкана, музей, театрлардын эшигин жаппай, ушул күнгө чейин сактап келишти. Анан Кудайга шүгүр, акыркы жылдары маданият кызматкерлеринин айлыгы көбөйүп келе жатат. Жылдан жылга дегенде 50%-га көбөйдү, анан 100%-га көбөйдү. Быйыл дагы ошо министрлер кабинети атайын ошо эсептөөлөрдү жүргүзүп атат. Ошо эмдиги жылга маданият кызматкерлеринин эмгек акысын дагы жогорулатуу боюнча. Бул дагы биздин ишмерлерибиз үчүн жакшы мындай стимул. Андан сырткары ошо театр оюн зоок мекемелерибиздин мына ремонт иштери жылдан жылга жанданып атат. Азыр учурда Кыргыз мамлекеттик цирк толугу менен капиталдык ремонттон өтүп атат. Мындан сырткары Мукаш Абдыраев атынан музыкалык мектеп менен Мураталы Күрөнкеев атынан музыкалык окуу жай ошо ремонттон өтүү алдында азыр эсептери жүргүзүлүп атат. Мындан сырткары ошо эң көйгөйлүү маселе бул турак жай маселеси. Бир кезде ушу маданият кызматкерлери үчүн турак жай курулуп баштап токтоп калган эле. Азыр ушуну дагы кайрадан ошо жандандыруу боюнча эмдиги жылга сунуш кылуу боюнча ошо демилгелер кайрадан жанданып атат. Бул дагы эми толук чечпесе да кайсы бир деңгээлде ошо маданият кызматкерлери үчүн стимул болот эле. Бул учурдун эң талуулуу маселеси.
Бул ошол эмдиги жылдарга, андан кийинки жылдарга ошо маданият кызматкерлеринин эң чече турган жүйөлүү маселе ушул маселе да. Чыгармачылык чөйрөгө шарт түзүлгөн менен ошого жараша талап да күчөгөн да. Талап да күчөгөн. Бул тармакта кандай болуп атат? Эми быйыл чын айтканда маданият кызматкерлери үчүн материалдык жактан бир жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Мына президентибиздин жарлыгы менен 670 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ошол театр оюн-зок мекемелерге жаңы спектакльдерди коюш үчүн, жаңы концерттерди коюш үчүн, жана техникалар менен камсыз болуш үчүн, ошондой эле биздин оркестрлер үчүн музыкалык аспаптар менен камсыз болуш үчүн. Мына биздин алдыбыз уже алып баштадык. Мына Улуттук консерватория бизде ошо фортепиано аспабында Стенвей деген эң жогорку рояль бар. Ошол бизде жокко эле, жок болчу мындайча айтканда. Мына консерваторияга алынып келинди. Бул биз үчүн, пианисттер үчүн өтө чоң майрам. Ошол сыяктуу биздин эл аспаптар оркестрлерибиз, симфониялык оркестрлерибиздин көпчүлүгүндө айрыкча могу үйлөмө аспаптар, урум аспаптар, анан кыл аспаптар жок болчу. Мындай алыш оор болчу, баалары да кымбат эле. Ошолордун дагы азыркы күндөрдө мамлекеттик сатып алуу кызматы аркылуу иштер жүрүп атат. Кудай буйрса ушул жылдын аягына чейин биздин оркестрлерибиздин көпчүлүгү музыкалык аспаптар менен жабдылып калат. Мындан сырткары биз ар бир театрдын берген сунушуна жараша каражат бөлүп бергенбиз. Ошого жараша талап да кылганбыз. Мына президент тарабынан ушундай чоң каражат бөлүнүп аткандан кийин жогорку деңгээлде эл көрө турган спектакльдерди алып чыккыла деп. Мына алды чыгып атат. Премьераларыбыз мына Улуттук академиялык драма театрда биринин артынан бири коюлуп атат. Калган областтык театрларыбызда, республикалык театрларыбызда коюлуп атат. Ошондой эле жаңы программада концерттик программалар иштелип атат. Муну дагы биз атайын чоң талап менен кабыл алып, ошол көрүүчүлөргө жага турган чыгармаларды тандап атабыз. Ошону менен бирге мына көп жылдан бери чыгармачылык сапарлар токтоп калган эле. Мына азыр биздин улуттук филармония ошол жылы эле Суккөл областына барды, Нарын областына барды. Биздин калган театрлар мына азыр Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театры Ош Жалал Абад областарын кыдырып жүрөт. Баткен театры бүтүн Кыргызстанды кыдырып чыгышты. Талас театры да гастролдо ушу сыяктуу чыгармачылык биздин театр оюн-зок мекемелерибизди эл аралап, элге руханий азык тартуулоо боюнча дагы быйыл мына жакшы самалык башталды. Бул гастролго каражат буга чейин мындай көлөмдө бөлүнчү эмес. Мына быйыл бөлүндү. Ошонун негизинде азыр элди тейлөө жагынан дагы бир жакшы жандануу бар. Ошондой эле 40 маданият бөлүмү бар бизде райондордо, 40 районубузда. Алар үчүн дагы ар бирине 1 миллион сомдон буга чейин акча каражат бөлүнгөн. Ошо өздөрүнө музыкалык аппаратураларын жандантып алуу боюнча. Ошол сыяктуу биздин ар бир багыт боюнча ошол бөлүнгөн каражат менен маданиятты жандантуу маселеси боюнча жардам да болуп атат, талап да болуп атат. Имараттарда өзүңүз айткандай 70-80% элетте жашаган клубтарыбыз бар. Алардын шарты сиз айткандай мына Борбор шаардан гастролдоп баргандарга мындай мүмкүнчүлүгү келип көрүүсүнө шарттар кандай? Чынын айтканда баягы көп жыл кароосуз калды да. Көп жыл кароосуз калды. Айылдардагы маданият үйлөрү бекилип калды. Көпчүлүгү Союз убагында курулгандардын эскилиги жетти дегендейчи. Азыр ошолордун баардыгын жандандыруу маселеси туруп атат. Мына азыр бизде ошол мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан айылдык маданият үйлөрү курулуп ишке бериле баштады. Мына биз кече жакында эле Суккөл районунун Бостер айылында жаңы айылдык маданият үйүн ачтык. Ошо мамлекеттин акчасына курулуп берилди да. Канча жыл бузулуп бош турган жер болчу. Ошондой жандануулар керек деп ойлойм. Ошол ар бир айылга, ар бир районго, себеби биздин маданиятыбыз айылга чейин жетпесе, биздин маданиятыбыз элетке чейин жетпесе, бул өтө чоң жүйөлүү маселе. Биз элди руханий жактан тейлебесек, руханий жактан элдин аң сезимине бурулуш жасабасак, анда мамлекеттин келечеги дагы күмөн болот. Бул жагынан сөзсүз түрдө азыркы күндө биз ошо бардык эле ошо маданият тармагындагы эскилиги жеткен имараттарды оңдоп түздөө боюнча мына 24-жылга дагы азыр тизмелер түзүлүп атат. Учурда курулуп аткандары дагы бар, ремонт болуп аткандары дагы бар. Кудай буйрса, муну акырындык менен оңдоп алсак, биздин маданият үчүн дагы чоң шарт болот эле. Мына азыр биз ошол шарты туура келген айылдарга, райондорго кыдырып атышат. Ошону дагы буйрса шарттарын оңдоп алсак, ар бир айылга биздин Борбор калаадагы театр оюн-зок мекемелери барса, бул жакшы элибиз үчүн чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Анткени ошону көрүп канча өспүрүмдөр таасирленет.
ошону көрүп искусствого болгон көз карашы башкача болот, ачылат дегендей жан дүйнөсү өзгөрөт. Бул нерсе маданий жактан калкты түйлүү негизги идеологиялык саясатыбыз болуш керек. Сизге чейин дагы Замир Эралиев агабыз келип маданият боюнча сүйлөп кетти. Анан соңунда ушул кыргыз кинематографиясында тарыхый тасмалар тартылбагандыгы тууралуу айтты да. Алда ушундай пландар барбы? Бизде тескерисинче кийинки убакта абдан жакшы жанданды деп айтат элем. Мына акыркы 2021-жылы Кыргыз фильм киностудиясы 8 көркөм тасма чыгарды. Бул бир жылда 8 тасма чыгарыш деген болгон эмес акыркы эгемендүү жылдарда. Ошонун ичинде тарыхый өңүттөгү чыгармаларыбыз деле, мисалы үчүн Дарагыры музыкалык көркөм тасмасы, Сагынбай Манасчы көркөм тасмасы сыяктуу мунун баары эле тарыхта биздинчи. Анан мына Кудай буйрса ушул учурда дагы бир топ биздин кинематографисттерибиз абдан күрдөөлүү иштеп атат. Биздин киночуларыбыз эл аралык конкурста дагы абдан жакшы жеңиштерге жетишип атат. Мына ушул Актан Абдыкалыковдун эсимде көркөм тасмасы акыркы мезгилдерде бир топ кинофестивалдарда абройлуу байгелерди багындырып атат. Мына Артык Сүйүндүковдун, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повести боюнча тарткан Шамбала көркөм тасмасы 50 сыйлык алыптыр ушул акыркы 2 жылдын ичинде эле. Бул өтө чоң жетишкендик да. Анан Кудай буйрса быйыл биз биринчи жолу Кыргызстанда дүйнөлүк кинофестиваль өткөргөн атабыз. 17 ноябрь бизде кино күнү Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата Бишкек эл аралык дүйнөлүк кинофестиваль өтөт. Буга дагы ушу чет өлкөдөн 10дон ашуун атактуу кинолор, а биздин ата мекендик 8 көркөм тасма тартылат. Бул да биздин кинематографиябыздагы жакшы жаңылык. Рахмат агай. Рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Рахмат. Бар болуңуз. Дагы бир жолу маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Бүгүнкү эфирибиз тоңноп калды. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, ар бир күнүбүз майрамдагыдай улансын дейли. Өмүр бизден өтүп кетсе элемгектен эскерсин деп мынакей кыргыздын маданиятына ополтоодой ат көтөргүс салым кошкон инсандардын, мындай баш сагы болгон улуу инсандардын өмүрү тууралуу бир аз айтканга аракет кылдык. Артта оюлбаганы толтура. Азыр мынакей Кайрат агайыбыз өзү айткандай алгылыктуу иштер алдыда. Көч бара-бара түзүлөт дейт, ийгиликтер арта берсин. Аман болуңуздар. Саламатта калыңыздар. Улуттук канал тартуулайт. Фу,